Чындыгында эле уйкуну биз туура жана пайдалуу уктасак, сөзсүз түрдө биздин ден соолугубузга дагы, биз жасап жаткан ишибизге дагы түзөмдүз таасирин берет. Андыктан күнүнө ашыкча уктоо дагы, кем уктоо дагы бизге бул ден соолугубузга терс таасирин тийгизет. Бирок врач айткан, дарыгерлер мага айткан, көбүрөөк ukta дегенде уктап жата берген да туура эмес. Андан көрө дароо туруңуз дагы, аракет кылыңыз, алда койгон максаттарыңыз болсо, аткарганга, кандайдыр бир майда болсо да кадам таштаганга аракет жасаңыз. Азыркы учурда Айжан, замандын, техниканын өнүгүүсү менен көпчүлүк учурда саркеч кийинүүнүн айымдар гана адатка айланып келсе, азыркы учурда айымдар эмес, мырзалар дагы дал ушул нерсени колго алып бара жатат азыркы учурда. Чындыгында эле бул өзүңө мен ашык деп айткандай эле азыркы мырзаларды ушундай сонун кылып көрсөтүп, саркеч кийимдерди даярдап берген дагы бизде көптөгөн дүкөндөр ачылган десек дагы болот. Аларды мырзалар үчүн дагы атайын кызмат кылышып, ошол айымдар үчүн жасалгалат десек дагы болот, Негизи жашыл тояштарга барганда жеңелерибиз, айымдар көпчүлүк учурда үйдөн чыкканга чейин бир 20га жакын көйнөгүнү алмаштырып кийип жетсе, ал эми мырзалар болсо баягындай эле бир карашым, анан ак көйнөк, кара костюм кийип алып, көйнөктүн алды жагы үтүктөлгөн, кол менен арт жагы ошо бойдон үтүктөлгөн эмес. Ошондо эле тояш жашылдарга барып жүргөнбүз убагында. Ал эми азыр техниканын, замандын өнүгүшү менен ушул костюмдардын түрүнү, кийинүүнүн, мырзаларга дагы саркеч кийинүүнүн жолдорун, ошондой эле кызмат көрсөтүп келе жаткан мырзалар бүгүн студиябыздын меймандары. Ким деп турган болсоңуздар тааныштыралы, Таев тармактык дүкөндөрүнүн негиздөөчүлөрү. Студиябыздын мейманы Абдиталип Таев жана ошондой эле Абдижуман Таевтер студиябыздын меймандары. Куман кечиңиздер. Кош келипсиздер. Демек, ага-инилерсиздер, Биз костюмга чейин, саркеч кийинүүгө чейин бүгүнкү студиябыздын буга чейинки мейманы менен дагы кеп козгодук. Андан сырткары кесиптешибиз экөөбүз дагы талаш тартышып, бири-бирибиздин оюбузду бирде жактырып, бирде жактырбай турган учурубуз. Негизи эле жашоодо уялчаксыздарбы? Уялчаксыз, эркек мырзага туура келчү эле сапатпы? И деп коңуздарчы, мен айтып атам, Абдижуман айке. Негизи кээ бир учурда мырзалардын уялып койгондо эле жакшы деп, кесиптешим айтып атат, мырзаларга жок уялган болбойт деп, тарс тур жүрүшүңөр керек дейт да. Ооба, азыркы заманда уялган болбой калат го. Сиздин оюңуз? Эми бир четинен караганда уялган эле жакшы. Эми уялуу ыймандын бир тепкичи деген сөз бар го. Ошондон кээде уялган эле жакшы болот. Бирок каршы сөз айткым келип турат. Жигит болсо шок бол, шок болбосо жок бол деген сөзчү. Анте мурда айтылчу, Советтер Союзуна. Азыр деген замандын ыргагына жараша жашаш керек. Сурагым келип турат, байкелер. Негизи эле Таев тармактык дүкөндөрү буга чейин дагы бир топ өзүңүздөрдүн ушул тармактык дүкөндөрүңүздү ачтыңыздар. Азыркы учурда кайсы жерге жаңы өзүңүздөрдүн дүкөнүңүздөрдү ачтыңыздар, жумуш тууралуу айтсаңыздар. Бул тууралуу үнүм айтып кетсек келиңиз Абдиман. Буга чейин негизи биздин Таев костюмес дүкөнүбүз 2018-жылы Ошто ачылган. Андан кийин 2 жыл өткөндөн кийин жакында эле бир жыл өткөндөн кийин Жалал Абадка ачыппыз. Ровно 1 жыл өткөндө Жалал Абадка ачтык, андан кийин Бишкек шаарына ачтык. Андан кийин Баткенге, Кадамжайга ачылды. Анан кече жакында мына 4-5 күн болуп калды, Өзгөн шаарына ачтык. Эми мындан ары Кыргызстандын баардык жериндеги мырзаларды, ошол кыргыздын эркектердин классикалык кийимдери менен камсыздап бере алабыз деген үмүт. Мына жашыл тойлорго сиз баягы эле кара костюм менен бир ак көйнөк менен дагы деле ошо менен жүргөн болсоңуз, Таев тармактык дүкөндөрүнө кайрылыңыз. Ошол жерден негиздөөчүлөрүнө суроо берейин. Бул азыр заманда бирөөнү таң калтырыш же болбосо жаңы иш баштоо кыйынчылыкка туруп калат да. Сиздер эмне себептен ушул жаатты тандап алдыңыздар? Бул дагы ушу үйүнүмө байланыштуу суроо. Келиңиз, жооп бериңиз. Бул негизи мен студент болуп жүргөндө менде да костюм жок болчу. Демек түрткү болгон нерселер бар. Малда деле 11-класска барганда жаңы костюм алган эмеспиз. 11-класста да мен өзүм ошол убакта 1,5 миң сомго прокатка алып кийгем. 2015-жылы. Биз ошол 2015-жылдагы бааны азыр деле коюп атабыз, 1,5 миң сом, 1800-гө чейин. Анан негизи башында ачылып атканда бул менин оюм, бул акчасы азыраак
балдарга, студенттерге де басылган болчу. Бирок наоборот азыр биздин клиенттер көпчүлүгү акчасы көптөр. Жанагы бир тойго кайра-кайра бир костюм кийгиси келбегендер. Эми азыркы заманда студенттерде деле баардыгында акча бар, себеби жумуш орундары көбөйүп атат. Ошондуктан бир тойго мурда эми кыздарда эле жанагындай сөз бар эле, бир көйнөктү бир жака кийип барса экинчисине кийип барбайт. Азыр мырзаларда деле ошондой, себеби мүмкүнчүлүк жаралды. Ошондуктан баардык тойго бир костюм кийип бара бербей, ар түрдүү кийип барса болот. Негизи жашоодо кандайдыр бир нерсеге муктаждык болбосо, мисалы үчүн Ньютондун эле башына алма түшпөгөндө, жерге тартуу күчү, кыймыл күчү жок болуп калмак да, мисалы үчүнчү. Ошол менен бирге анан мен сурагым келип турат, Абиталип байке. Бишкектеги ушул тайып тармак дүкөндөрүнүн ушул иш алып баруучусу сиз иш алып барасыз. Анан негизи ижарага костюмду берип, же болбосо ошол костюмду биротоло өзүнө сатып алып жаткан учурда кардарлар сиздердин костюмдун көбүрөөк эмнесине көңүл бурушат? Кардарларыбыз көбүнчө костюмдун качествосуна аябай маани беришет. Себеби өзүбүз костюмду алып келип атканда өзүңө жаккан нерсени, буюмду алсаң, өзүңө жаккан товарды алсаң, ошол ар дайым өтүмдүү болот. Андай спроско орусча айтып койдум, кечиресиздер. Эми спрос аябай көп болот. Ошон үчүн товарды өзүбүз тандап, буюмун кийип көрүп, качествосуна аябай маани беребиз. Биз количествого эмес, качествого маани берип атабыз азыр. Жаңы кардарлар топтоп, жакында бизге дагы Бишкекте ачылганыбызга 1 жыл болот. Ошол ушинтип иштеп келе атабыз. Бишкекте ачылганыңызга 1 жыл болот деп калдыңыз. Эми ар бир эле бир тоголоктуу атаны белгилеш керек да. Сиздер биздин ушул дүкөндүн ачылганына 1 жыл болду деп кандайдыр бир арзандатуулар же болбосо кандайдыр белек берүүлөр болобу? Ошондой жылдар болсо да айтып кетсеңиздер. Планлап атабыз ушуларды кантип неме кылабыз, кеңешип, анан ошол 1 жыл болгонго жакын неме кылабыз, айтап жарыялайбыз. Мен Абдыжумандан сурагым келип турат. Абдыжуман, негизи эле азыркы учурда эмес, негизи эле жашоодо жеке ишкердикти бирдеме баштоо аябай кыйынга турат да. Алгач кадам таштап басып кетүү, татаал процесстер өтөт. Сиз ошондой биринчи кадам таштап баштаганда кандай кыйынчылыктарга туш келдиңиз? Эми мен бул жерге сразу эле костюмга сразу эле келип калган жокмун. Мен дагы мурда буга чейин окуучу кезинде, студент кезинде бир жактарда иштеп, базарларда же магазиндерде бирөөнүн колдорунда иштеп, ал жактан уже тажрыйба алып, андан кийин эми базарда деле соодалашканды билбесең соода кыла албайсың да. Ошондуктан аларды үйрөнүп, көрүп жүрүп андан кийин ачканбыз. Башында ачып атканда ушул агам деле каршы болгон. Кой эми. Абиталип байке, эмнеге каршы болдуңуз? Эмнесине ишенген жоксуз Абдыжуман? Костюмду сатабыз деп ачык неме кылган эмес да, айткан эмес, прокатка беребиз деген, ижарага. Анан ижарага берсе болбой калат го деп ал кезде түшүнүк анча эмес болчу. Анан кийин мен ал кезде Россияда элем, катары мигрант болуп иштеп жүрчүмүн. Телефондон сүйлөшүп болбой калат го деп, мындай костюм мындай болушун билген эмеспиз да. Прокат кылып ачканыбыздын дагы бир себеби, мисалы продажага айтсаң, бир костюмдун түрүнөн бул жакта да 2-3 запас болуш керек да. Бизде башында акча деле жок болгон. Сразу эле акча эмес да, ошого алып келип прокатка берип, анан ошодон иштен баштаган да. Эми башында мен да студент болуп жүргөндө жанагындай жаштар саясатына көбүрөөк аралашып, тааныш билиш өтө көп эле университетте окуганда. Баардык ошо тааныш достор, агалар, инилер, эже карындаштар, ошолор эле реклама кылып, ошолордун тааныштары эле келип башынан иш тынымсыз болуп турду да. Анан чыккан акчанын баардыгын кайра ишке киргизип, костюм алып келип көбөйтүп отуруп, ушул күнгө жетип атабыз. Сиздердин ушул тармактык дүкөндөрдөн костюмдон башка дагы кандай кийимдер тапсак болот? Мырзаларга эле жалаң же айымдарга да барбы? Азырынча мырзаларга эле жакында ошол кошобуз деп атабыз, башка пол классический курткаларды, жаңандай рубашка, джинсовкаларда бош сапка деген оюбуз бар. Эми алдыда көптөгөн пландар бар. Алла насип кылса аларга дагы убакыт кези келет. Азырынча костюмдан башка туфлилер бар, рубашкалар, галстуктар, сааттар, зажим запонкалар бардыгы бар. Классикалык кийимдердин баарын тапса болот да. Демек карасаңызчы, айымдар көйнөгүн кийип алып, салонго барып,
өздөрү жасанган учурда эле мырзалар дагы ошол сиздердин дүкөнгө кирип башынан аягына чейин жасанып чыгышат экен. Ооба, туфли, рубашка, кол сааттардан бери галстук, кремен, спортивный кийинип барып, классический кийинип чыгып кетсе болот. Тойго шашып баратканда көбүнчө келишет кадрлар. Тойго 1 саат, жарым саат калганда ошентип кээ биркилери үйүм күлүшүн жоготуп алдым деп келишет, кээ биркилери шашып атам деп келишет. Эстен бат эле классический кийинип тойго барыша берет. Жакшы, ушул тармактарды Жалал Атта, Өзгөндө, Баткенде ачык деп калдыңыздар дагы. Кайсыл жерге, Кыргызстандын кайсыл жерлерине ачайын деген максаттарыңыздар бар? Эми азыр Кыргызстандын ачылып элек областтары Талас менен Нарын, Аңыз көлү чыга калды. Ал жактардан көрөбүз, балким ишеничтүү партнерлор чыгып калса, сунуштары же жаап калса, ошентип азырынча ал жакка кача турган ой жок. Жакшы. Мен кээ бир айымдар же болбосо кээ бир мырзалар айтып калышы мүмкүн, эми мырзалар үчүн саркеш кийүүнүн деле кереги жок да депчи. Бирок мен ал сөзгө каршы турат элем. Анткени динибизде да айтылган, ар бир инсан таза өзүнө жараштуу кийимди кийсе болот депчи. Албетте, мен деле ушуга кошулам. Себеби жана бирөө менен таанышайын дегенде деле кээ биркилер айтат да, мен биринчи ички дүйнөсүнө карайын деп. Биринчи эч ким ички дүйнөсүн көрө албайт да. Сырткы келбетин көрүп жактырат, анан таанышат, кичине сүйлөшүп көрүп, анан кийин жагып же жакпай калат, ички дүйнөсүн анан биле баштайт. Ошон үчүн сырткы келбетке ар дайым маани берүү жакшы деп ойлойбуз. Жакшы. Абдалип айке, экөөңүздөргө тең, Абжуман, экөөңүздөргө тең бирдей суроо болсун. Азыркы учурда ушул жеке ишкердик менен алектенем, жеке ишкердик менен ушул жумуш баштайм деп жаттым эле деген мекендештерибизге, жаштарга кандай кеңеш бересиздер? Өзүңүздөрдүн иш тажрыйбаңыздардын негизинде. Мен айтайын деген оюм, биринчиден туура ниет кылыш керек. Алла Таалага ишеним, ички дүйнөсүн тазартып, анан бир жумуш баштап, ошол жумуштун артынан түшүп, аракет кылса эле боло берет экен. Абжуман, сиздин оюңуз? Менде иш баштайм дегендер ар түрдүү адам болот да. Эч нерсе бул электерди эле баштайм деп, мисалы, бирөө костюм ачып алса, костюм ачып алгандар бар, бургер ачып алса, бургер ачып алгандар бар. Муну деле өзүнүн ошол тармакты кичине изилдеш керек. Окуу дегенде окуудан сырткары деле коомдук иштерге аралашканда бирөөлөр менен кантип тил табыш керек. Анан кийин бир жерде иштеп көрүш керек обязательно. Бир жерде иштеп көрсө, алар билбей эле баштабоо. Билбей эле баштап, канчасы жабылып кетип, канчасы банкрот болуп калгандар көп да. Ошондуктан мен эле баштан өттү. Кафе ачып көрдү, барбершоп ачып көрдү. Ошо. Ошон ар бир тармакка кирип көрө бербей, изилдеп көрүш керек, биринчи. Изилдеп көрүш керек. Анан бир иш баштагандан кийин ошонун мастери болуш керек экен. Эң жакшы, ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Негизи эле ушул жасап жаткан ар бир жумушуңуздар инсандар үчүн жакшы бир эмоцияларды, жакшы бир жылмаюуларды тартууласын деген тилек менен бүгүнкү эфир жыйынтайбыз. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Ушунчалык бизди сыйлап чакырганыңыздарга. Бул жакта агам болот, дагы чакырып турсаңыздар болот. Макул, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Мына ушун менен бүгүнкү Акча өнөмөк программасыны жыйынтыктайбыз. Айжан, негизи эле бүгүнкү күн ар бир көрөрман үчүн жакшы бир ойду, жакшы бир сезимди калтырды деген ойдомун. Ооба, мен деле кошулам. Себеби дегенде биз ушул 2 сааттын аркалыгында болсо дагы сиздерге жагымдуу бир музыкаларды, жаңы музыкаларды, ошондон бирге пайдалуу кеңештерди бергенге аракет жасадык. Музыка аркылуу жан дүйнөңүздөрдү байытканга аракет жасадык. Демек, бизди көргөн ар бир инсан бактылуу деп эсептесем болот. Биз сиздер менен коштошпойбуз, болгону таңкы саат 8-де, таңкы 5 программасында жолугабыз деп коштошобуз. Тилиңиздер бепил болсун. Кош болуңуздар.